катталуучулары жана көрүүчүлөрү, бүгүн сиздер менен биз Word программасынын 4-чү сабагын өтмөкчүбүз. Эгерде буга чейинки сабактар керек болгон болсо, биздин YouTube каналда Word платформалары боюнча кененирээк маалыматтар камтылган сабактарыбыз бар. Буга чейинки ошол абзацтар менен иштөө, тексттер менен иштөө боюнча сабактарыбыздын бардыгы YouTube каналыбызга жүктөлдү. Эгерде ушундай сабактар кызык болгон болсо, биздин YouTube каналга катталып, комментарий калтырып жана кесиптештериңиздер менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Word программасында бүгүнкү өтө турган темабыз таблица түзүү жана таблицалар менен иштөө болот. Таблицаны түзүү үчүн биз өткөндө биринчи сабакта айтканбыз, ставка бөлүмүнөн түзүү алууга болот. Ставка бөлүмүндө таблица деп турат. Ошол таблицага кирип, бул жактан өзүңүз каалагандай жазсаңыз болот. Мынакей, мисалы үчүн 2ге 2 болгондо 2 таблица түшөт. Мисалы үчүн 2ге 1ге 3 же 1ге 2, 4 ушундай болуп кете берет. Бул 5 дегени, бул бизде 5 бөлүк болот деген сөз. Ал эми 3 дегени бул 3 сап болот деген сөз да. Ошон үчүн сиз өзүңүз каалагандай түзүп алсаңыз болот. Мисалы үчүн биринчи сиз таблица түзөрдөн мурун кайсы шрифтти тандап аласыз, объемун кайсы, мисалы үчүн мен 18де жазышым керек же 22де депчи. Бул эмнеге зависит этет, анткени таблицаңыз кичинекей болуп калат да. Ошон үчүн таблицага кирип түзгөндө таблицалар ошол форматка жараша болот. Мисалы үчүн таблицаны алдык. Таблица дегенди басып туруп, мен 2 кылып жазып алышым керек. Мисалы үчүн бул жакта 8ге чейин болот. 2 кылып мен жазып алдым. Бирок сизге окуучулардын фамилия атын жазыш керек болот. Биз ушул жака мисалы үчүн номер коюп, андан кийин Асанов Асан деп жазышым керек болот. Анан ошол номер менен Асанов Асандын ортосу бөлүнүш керек болот. Анда биз кантип бөлөбүз? Ал үчүн ошол таблица сызгандан кийин эле сиздерде макет же конструктор деген бөлүм ачылып калат. Ошол жакта караңыздар, нарисовать таблицу деген бар. Ошону бассаңыздар эле мындай карандаш чыгат. Керектүү жеринен сызып аласыздар. Өзү автоматтык түрдө караңыздар, чизилип калат. Мисалы үчүн мен могу жерин жаңылыштыкта бөлүп алдым. Бөлүп алсам ластик деп мынакей өчүргүч турат. Ластикти алып туруп биз бул жерин мынакей кызарып калат, караңыздар. Ошол жерин белгилеп өчүрүп койсок болот. Андан кийин мынакей мен жаздым. Жазып алдым, караңыздар, бөлүп алдым. Асанов Асан, мен телефон номери бул жака. Ушул жака мындай кылып, мисалы үчүн фамилия, имя, отчество дейин. Бул жака телефон номер. Эми бул жака кантип кошсок болот? Биз экинчи барактан үчүн жакшылап көңүл бурабыз. Ушул жака экинчи баракты кошуш үчүн, экинчи барак эмес, экинчи таблицаны ылдыйжаны кошуш үчүн мышканы могу таблицанын бүткөн эң четине алып келебиз. Ичине эмес, таблицанын сыртына клавиатураны коебуз да Enter кнопкасын басабыз. Enter кнопкасын бассак, мынакей түшө берет. Ошентип сиздер керектүү бөлүккө, мисалы үчүн сиз 20 бараксызсыз, 21 керек болуп кала турган болсо, ушундай кылып клавиатураны мышканын жардамы менен ошол эмеңиздерди, мышкаңыздарды эң четине алып келесиздер. Таблицанын ичине эмес, таблицанын сыртына алып келип туруп Enterди бассаңыз, мынакей бул жагыбыз бизге чоңоюп кете берет. Ошондой кылып жазып алсаңыздар болот. Мисалы үчүн 1, 2, 3, 4 деген сыяктуу. Караңыздар, ушундай кылып аты жөнүн жазып кете берсеңиздер болот. Аты жөнүн бардык нерселерди сиздер толуктап жазып алганга болот. Мисалы үчүн фамилия, имя, отчество деген жака дагы бир кнопка или бир клетка жазамын десеңиз, бул жакта караңыздар, макет бөлүмүндө ластик нарисовать таблицаны басып туруп,
Бул жака ортосунан ылдый сызсак, мынакей дагы бир таблица пайда болуп калат. Бул дагы сиздердин каалагандай түзүүгө мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар деген сөз. Бул жака аты жөнүңүздөрдү жазасыз. Мага ашыкча болуп калса, макетке кирем, ластикти алам, тандайм бул сызыкты, алам, өчүрүп коем. Көрдүңүзбү? Каалагандай кылсам болот. Алдым, өчтү. Ушундай кылып өчүрүп алсак болот. Фамилия, имя. И ушул ячейканын иштерин кантип боёбуз? Мисалы үчүн мен могу фамилия, имя деген ячейканы боёшум керек болуп атса, анда кантип боёйбуз? Сиздерде конструктордо болушу мүмкүн. Заливки деген бар. Заливкинин ичине кирсеңиз, мынакей конструктор же макет деген жакта заливка деген бар. Каалаган түскө ошол ичин боёп алганга болот. Мисалы үчүн көк, бул телефон номерди экен, мен кызылга боёп коеюн. Керектүү белгилүү жактарды сиздер каалагандай кылып боёп алсаңыздар болот. Бул ушул таблицалардын негизги түзүлүштөрү боюнча сиздерге көрсөтүп берип атам. Макет бөлүмүндө таблицаларды коюп алсаңыздар болот. Мисалга, мынакей ушул жактан дагы кошо берсеңиздер болот. Ставить сверху, ставить снизу же болбосо ошол макет бөлүмүндө ставить слева, ставить справа дегендер мынакей ушундай кошо бересиздер. Сиздерге кандай клавиатура керек болсо. Мага астына жанагындай Enter мен түшүрө албай атам десеңиздер, мынакей ставить внизу деген бар макет бөлүмүндө, бассаңыздар астына түшүп кете берет. Көрдүңүзбү? Каалашынча түшүрүп өзүңүз каалагандай жасап алганга толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Мисалы үчүн могу Фио деген меники азыр так ортого келбей атат. Анын үчүн ушул выравниванияда мындай кылып белгилеп койсоңуздар, ортолорун каалагандай кылып четке ортого белгилеп койсоңуздар, өзү жазылып кете берет да. Ошол сыяктуу таблицада иштөө өтө жөнөкөй. Ушул жактардан таблицаларды коюп алсаңыздар болот. Ар түрдүү жолдору менен иштеп көрүңүздөр. Бүгүнкү сабак таблица менен иштөө жана аларды менен бир маалыматтарды камтыган базаны түзүү болчу. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Сабак жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, кесиптештериңиздер менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эң негизгиси биздин каналга катталып, алдыда боло турган сабактар боюнча маалыматтарды алып, жаңы программаларды биз менен чогуу үйрөнүңүздөр.